Адамдын да сөөгү бар. Адамдын сөөгүтөрү да бар. Очень много мертвых душ. Ошондо бул бир айда кийилген жок да? Бир жолу кийилди. Кийген жок. Суу чачуулар иштебейт, Иштебейт. Иштебейт. Кон коробкада адамдын сөөгү жыйылып турат. Ушундай жерге музейдин эмеректерин жыйып коюшкан. Монополияга каршы комитет менен макулдашылган эмес, билетти өз алдынча баа коюлуп. Оңдоп түзөөгө 1 миллиард 700 миллиондон ашуун акча сарпталды. Бирок миллиондогон сом турган ар кандай эмеректер, экспонаттар жарактан чыкты. Ал тургай адамдардын сөөгүктөрү дагы ар кайсы жерде чачылып, кече жакында эле жыйналып алынды. Мунун бардыгы Улуттук тарых музейинде болду. Буга чейин дагы оңдоп түзөөдөн өткөндөн кийин коомчулукта уудуу кептер болгондугу чындык, бирок кар жаады, из жашырылды болуп, бул жакта дагы мыйзамсыз иш аракеттер улана берген. Тагыраагы биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө тарых музейиндеги мафиялык система жана дагы мыйзамсыз корогон миллиондор тууралуу айтып беребиз. Аны мен Темирлан Сейитбек уулу алып барам. Мен азыр турган жерде Кыргыздын тарыхы катылган Кыргыздын музейиндеги СССРдин убагында дандан арыдагы убактардагы эмеректердин бардыгы чирип жатат. Маданият министрлигинин катышуусу менен музейдин азыркы жетекчиси тарабынан акт түзүлүп, 1 миллион 221 миң сомдон ашык баланста турган эмеректер, көргөзмө куралдар керектен чыккандыгы тастыкталган. Мындан сырткары 1273 музей буюмдары жана тонналаган техникалык каражаттар колдонуудан чыккан. Ал тургай 10 коробкада адам сөөгүктөрү ар кайсыл жерде чачылып жаткан жеринен чогултулган. Касым Оморов 22 жыл бою музейдин чарба иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген. Убактылуу киргизгенбиз 17-жылы убактылуу. Бирок 18-жылы жаңы директор келгенден кийин бул жакка доступ жабылып, Алма Күчүков тагыра. Алма Күчүковдун да доступ жабылып калгандыктан адамдар кирбей калган. Ошо менен 4 жыл туруп калды. Анан могундай чирип кетти, бардыгы суу болуп. Общий чыгым где-то 1 миллион 221 миң сомго жетип калат. Бул жакта жалпы жана эмне оокаттар бар? Биз көргөн боюнча жалаң ошо музейдин мурдакы эмеректер экен көбүнчө. 300 миң сомго жасалган витриналар болчу. 300 миңге? Ошол кезде, арзан кезде. Ошол кезде. Ал айнектер түшүп. Ия, бул такыр эле суу. Жөнөп кеткен бардыгы. Ал жараксыз болуп калдылар. Бул жараксыз болуп, ал басып кеткен. Бүт. Караңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүңүздөр. Ушул музейдин ичине киргизсек азыр көк тарап кетет музейдин ичине. Музейдин ичине тарап кетти. Музейдин ичине. Ошондо такыр эле керектен чыктуу болду, жарабайт. Бул керектен чыгып калды. Мындай таштандыгы эле чыгарыш керек да чынбы? Муну эми специалитет таштандыга чыгарыш керек. Айнектер эле жарабаса башка эчтеке жарабайт. Ошондо 4 жыл бою бул жак ачылган жок. Эмнеге Алма Күчүков бул жакты ачып, инвентаризация кылганга, бул жакты оңдоп түзөөгө мындай тоскоолдук кылды? Биз 2 жолу айттык бул кишиге. Анан ар ким үстөн эле баягы шекшип эле ошо менен калып кетти бул иш. Шекшигенде эмнени шекшийт? Ким билет, ар кимдин өзүнүн эмеси бар, өзүнүн командасын чогулткан, өзүнүн командасы менен иштеп атты. Биз болсо мындай эле жүрүп аттык ошо. Бул жакка ошо суусунчу мындай тыйганга болобу? Же бул суу тыйылбайт. Баары бир айласын көрүш керек, аны биз бул такыр эле жараксыз болуп. Үстүнөн өтүп атат. Муну түрктөр дагы ремонт кылып көрдү, бирок токтотулган жок да. Дагы деле. Бирок ошол суу бар жерге дал ушунча музейдин 1 миллион 221 миңден тегерегендеги эмеректерди жыйнап койгон жетекчиликке бүт абдан таң калам да. Мынакей өзүңүздөр суу тамбайт дегенге мына далил. Бул жерге Ушундай жерге музейдин эмеректерин жыйып коюшкан. Муну көрсөңүздөр. Килемдер. Баягы илгерки килемдер. Чынбы?
бүт чирип калган. Чирип калган такыр эле. Мүмкүн эмес да, муну жерде иштетиш мүмкүн эмес. Андан тышкары бул жакта дагы мынакей илгерки соко, казан, баягы музейдин куралдары да бар. Датпас кеткен. Эмне деген байлыктарды жоготуп атабыз, эмне деген оокаттарды жоготтук. Айтыш кыйын. Андан тышкары азыр биз сиздерге дагы көрсөтө турган жерлер, мынакей мен сол тарабымда турган жердин бардыгы бүт эмеректер, мынакей эмне деген гана картиналар. Караңыз. Мынакей кор болуп жатат. Тааныңыздар да кимдеги? Бул жакта сиз ушу буклеттер бар деп жатасыз да? Эми булардын маанилүүлүгү канча, жанагы суммасы канча турат? Бул эми Ленин музейинин буклеттери. Булар, это 22 миң болчу, балансовый стоимость 770 миң сом. Азыр эми көрүп, могу жерде көптүгү музейге киришкенге болбой калды. Мүмкүн эмес экен, катып калыптыр. Айлазы кеткенде катып кирди. Ушул Урматтуу көрүүчү, кайдыгерликтин жеткен чеги дал ушул бөлмөдөн көрсөк болот. Мынакей, мен оң тарабымда дагы 10 коробкада адамдын сөөгү жыйылып турат. Бул дегиле чачык болуп турган. 2017 жылы тарых музейинин жаңылоо иштери болгондо бул жакка болгон эмеректерди, экспонаттарды жана дагы ушул адамдын сөөгүттөрүн киргизишкен экен. Бирок бул жактагы оокаттардын бардыгы кароосуз калган, бардыгын ным жеген, чирип калган. Адамдын сөөгүттөрү дагы ошол сыяктуу эле болуп, бул жакта чачынды болуп калган. Кече жакында эле 2022 жылы инвентаризация болуп, инвентаризациянын негизинде 1 миллион 221 миң сомдун тегерегиндеги эмеректер жарактан чыгып калгандыгы такталган. Андан тышкары ар кандай экспонаттардын дагы жараксыз болуп, ал тургай айрым буюмдардын жетишсиздиги дагы, ордунда жогу дагы тастыкталган. Бул бир чоң бөлмө толо коробкалардын ичинде Кыргыз улуттук тарых музейинин экспонаттары бар. Музейди оңдоп түзөөнөн өткөргөндөн кийин бүгүнкү күнгө чейин дал ушул бөлмөдө катылып турат. Ичинде канча экспонат бар, кандай экспонаттар жана дагы алардын бүгүнкү күндөгү абалы боюнча эч ким маалымдар эмес. Эки миң 17 жылы тарых музейин толук кандуу жаңылоого бергенден кийин талаштуу иштер болгондугун өзүңүздөр деле билесиздер. Бирок тарых музейин андан кийин идеалдуу болуп, оңдоп өттү деп өтө мактанганбыз, жана дагы бир айдын ичинде эле болуп көрбөгөндөй суммаларды таап жатабыз деп мактанганбыз. Бирок бул жердеги документ иштерине келсек, бул жакта кызматкерлердин айтымына таянсак, бирөө дагы мыйзамдуу болгон эмес экен. Тагыраагы бул жак дагы деле баланска алына элек, дагы деле тийиштүү органдар кабыл элек. Мисалы, бир эле мисал келтирип берейин. Мынакей жогоруда турган баягы өрт коопсуздугунун трубалары. Мындан автоматтык түрдө, эгерде өрт чыга турган болсо, автоматтык түрдө суу чачат. Бирок булар жөн гана көргөзмөгө тагылгандай. Азыркы күндө толук кандуу иштебейт. Азыр иштебейт бул. Жок, башында эле негизи иштечү беле? Жок, булар заң коюлду да. Жанагы 2017-тен кийин жаңы 17-тен кийин ремонтто коюлду. Анан ушунун модулдары бар да, тиги ичинде порошок бар, баллондор бар. Ошол баллондор баягы обслуживание болбогондон кийин баллондордон порошоктор катып калган. Аны ким тейлеш керек экен? Аны специальный фирма жалдашыбыз керек болчу, бирок баланста турганынан баланска алынбагандан кийин. Жок, кечиресиз. Ошондо баланска бул музей жаңы ремонт болгондон кийин баланска алына элекпи? Баланска алып эчтеке алына элек. Эми алып атабыз 22-жылы. Алма күчүктүн убагында эмне болду? Эчтеке алынган эмес, бирөө дагы. Азыр макул жыл эскемелине келиптир.
Ошонун үчүн да азыр алып атабыз, документтер топтоп атабыз деп жатасыз. Ооба. Буга чейин 4 жыл болду. Эч кандай иш жүргөн эмес. Эч кандай иш жүргөн эмес алуу боюнча. Азыр Кудай сактасын. Эгерде өрт боло турган болсо, бул автоматтык түрдө иштей турган суу чачуулар иштебейтчи? Иштебейт. Испытаниеден өткөн жок. Биринчиден. Бул курулуп бүткөндөн испытание өтүш керек эле. Анан эми жетекчилигибизден кыймыл болбогондон кийин алар дагы өткүзгөн эмес. Ошо менен пожарный тиги МЧС дагы муну кабыл ала элек. Эч ким кабыл элеген. Ооба, сиз туура эле көрүп жатасыз. Бул табличкадагы жазуулар ката, котормо дагы ката. Музей дал ушул ката табличка, этикеттер жана картага текст басуу үчүн 2018-жылы 2 жолу конкурс жарыялап, жоопкерчилиги чектелген манеж менен келишим түзгөн. Буга 700 миңдин тегерегиндеги сом сарптаган. Но текстов до сих пор нет. Они напечатаны в ОСО «Манеж» с грубыми ошибками. Видимо, при переводе Алмакучуков не учел то, что нужно было проверить, сделать читку в электронном варианте, а потом уже отдавать на манеж на распечатку. Эти тексты у нас до сих пор лежат на складе и не закреплены, не размещены в экспозиции. Табличка, карта, этикеттердеги жазуулар одоно ката болсо да музейдин ошол кездеги жетекчиси Алмакучуков камырабай кабыл алып койгон. Муну бул фиктивный акт тастыктап турат. Бул жагы бул дейли. Эми караңыз. Пикир калтырчу А3 форматындагы китепченин баасы 15500 сомго бааланса, А4 форматындагысы 8800 сомду чапчыйт. Бул сыяктуу бааларды жогору коюп баалоону ар бир буюмдан кездештирсе болот. Бул силердин басып аткан чип скут программасы дачымбы? Ушул бул тарых музейине кирип келе жатканда ар бир кызматкер кадимгидей чип басып, жогоруда көргөн чип басып киришет. Бул скут программасы деп коюшат. Скут программасы негизинде ар бир кызматкердин келип кеткендиги жана дагы ошо айлык табели ошонун негизинде түзүлөт. Бирок бул жерде дагы бир мыйзамсыз иштердин бөлүгү табылган. Музейдеги дагы бир акча жасамай жолу бул жок жандар. Тагыраагы Кеңешбек Алмакучуков музейге бир да күн басып келбеген адамдарга эле акча төлөп турган. Аны бул скут программасынын жыйынтыгы менен эле далилдеп алса болот. Потому что мы обнаружили очень много мертвых душ. Люди, которые числились у нас по штатному расписанию, но которые никогда не приходили на работу и получали не периодически, а систематически свою заработную плату. Музейде мыйзамсыз жасалма кызмат өтөгөн деп Солтобеков Эрнияз, Эсеноманова Айгүл, Макаренко жана Сансаров жана дагы бир нече адам. Бул адамдарды жумушка кабыл алуу боюнча текшерүү Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы тарабынан аудит жүргүзүлгөндө аныкталды. Эске ала турчу жагдай ошол кездеги музейдин кызматкерлеринин орточо айлыгы 7000 сомдун тегерегинде болот. Бул музей көзөмөлдөөчүлөрүнүн формасы 13500 сомду түзөт. Өзүңүз көрүп тургандай эч кандай өзгөчөлүгү да, сапаты да жок. Кадимки синтетика материалынан жасалган. Бул тууралуу кызматкерлер дагы терс пикирде. Ошондо бул бир айда кийилген жок да, бир жолу кийилген. Жалпы 300 000 сом форма үчүн коротулган. Мындан улам Алмакучуков Кеңешбекке Малик аттуу музейдин кызматкери дал ушул 13500 сомдук формалар боюнча Бишкек шаардык прокуратурасына арыз жазган жана кылмыш иши козголгон. Бирок тилекке каршы арыз ээси чындыктын түбүнө жетпей, бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Буга кошумча формалардын баасы өз наркынан өтө жогору коюлгандыгын,
Кыргыз Республикасынын Соода өндүрүштүк палатасы көз карандысыз экспертиза жүргүзүп, бардык формалар үчүн орточо 49 миңге жетпеген акча коротулмак деп номер 1-975 буйругу менен 2019 жылдын 6 ноябрында расмий акт түзгөн. Бирок арадан 2 жыл өткөн соң Алмагүчүков жогорку сот тарабынан акталып, жана ээлеген кызматына коюлсун деп чечим чыккан. Бул чечимге Кыргыз Улуттук тарых музейинин эмгек жамааты 100% каршы экендигин билдиришти. Ал тургай министрликке чейин кайрылуу жазышкан экен. Но выиграв судебную тяжбу, он сейчас собирается прийти в музей снова. И тогда вот эта неразбериха и чехарда могут начаться снова. Иштебейбиз деп ойлоп атабыз. Иштебейбиз бул киши менен. Иштеңге невозможно просто. Бул киши жалаң эле сөздү разборка жасап калды да. Сен муну айтып турсуң, сен тигини айтып турсуң, сен аны арыз жазып турсуң деп ошо бир-эки кишинин тилине кирип алып эле коллективде бөлүп жүрдү. Он не знал специфику музейной работы. Человек, который никогда не работал в музее, не может работать в музее и руководить коллективом. Можно не знать музейной работы, но можно быть хорошим руководителем-организатором. То, чего не было у Алмакучукова. Первое, что он пришел, сделал, он написал план работы всем сотрудникам в 2018 году. В этом плане работы только не было научной работы, какая угодно, только не научная. Дальше следующий шаг его работы конкретно. Он заходит на экспозицию и снимает тексты, которые были напечатаны и написаны научными сотрудниками, напечатанные в Германии, карты разработаны научными, не без научных сотрудников, и смывает их. Что мы в результате видим? В результате мы видим то, что некоторые карты вообще исчезли, они смыты, и их вообще нет на сегодняшнего дня. Это первая политика. То есть он совершенно не считался с мнениями научных сотрудников, которые работали в этом музее, которые имели большой опыт работы. Поэтому единственное, я хочу сказать, что такой человек, как Алмакучуков, Кинеш Мукашевич, он, конечно, не должен быть руководителем такой большой организации нашего музея. Обращались во многие инстанции, но, к сожалению, к большому сожалению, мы оказались неуслышанными. Единожды уже побывавший в этой должности и не сделавший ничего для музея, для сохранения, для пропаганды историко-культурного наследия нашего народа, вновь нельзя его сюда подпускать. Я считаю, что сейчас это неправильно, что его хотят восстановить, потому что здесь сидят опытные, с большим стажем сотрудники, и с ним невыносимо работать. А музей должен работать для блага нашего государства, музей должен развиваться. Но с Алмагучуковым, Кинешбек Мукашевичем. Музейдеги мындай башаламандыкка эмне түрткү болду, ким жоопту жана башка ушул сыяктуу суроолор менен Кыргыз Улуттук тарых музейинин директоруна суроо салдык. Анда Жылдыз Бакашева кызматка келгенине 5 гана ай болуп, бирок мурдагы жетекчи 4 жыл бою жасабаган жумушту жасап жаткандыгын айтат. Эми Алмакучуков Кинешбек Мукашевич боюнча, анын жасаган жумуштары боюнча эмгек жамаат өздөрү айтып берсин, себеби ал киши менен мен иштешкен жокмун. Мен келгендеги музейде кандай жумуштар аткарылган жана эмнелер аткарылган жок. Анан мен келгенден бери эмнелер аткарылды, ошолор жөнүндө кыскача айтып берсем, чындыгында музей 2016 жылы ремонтко жабылып, 2018 жылы бүткөн. Мына ошол 2018 жылдан бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы мамлекеттик кабыл алуу боло элек. Бул эмне дегендик? Бул биринчиден баланстуур эмес. Ошол ремонт бүткөндөн бери келген эмеректерден баштап баардык баягы керектүү оборудованиелердин баары эч кандай баланска да кабыл алынган жок, мамлекеттик кабыл алуу да жок. Демек толук кандуу иштөөгө азыр музейде акыбал кыйыныраак да. Биз мына ушул 5 айдан бери, ушу 5 жылдан бери жасалып элек көп документациянын баардыгын бүтүрдүк. Себеби мен эмнеге бул мындай болуп калгандыгына мен таң калам. Биринчиден эч ким жоопкерчиликти алгысы келген эмес. Анан белгилүү жанагы соттук иштер болгон, балким ошондонбу. Экинчиден баягы керектүү балким специалисттерди тарта алган жок. Жетекчи катары мына ушундай жумуштар уюштурулган жок да. Мен келген күндөн баштап ошол керектүү баардык кызыктар тараптардын баардыгын чакырып, ондогон чогулуштарды өткөрүп, ар бир жума сайын мындай ар бирине кандай тапшырмалар аткарылыш керек деп, мына Кудай буйрса бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик кабыл алуу музейди
bir 90%-га жакыны бүтүп калды. Экинчиден мен таң калганым музейдин ачылышына көп даярдыкта жүргөн тилекке каршы, бирок ошол көрөрмандарга билет берүү боюнча бул монополияга каршы комитет менен макулдашылган эмес. Билетти өз алдынча баа коюлуп, мына ушул июнь айына чейин, мен келгенге чейин алар менен макулдашылбай эле мындай билет сатылып келген көрөрмандарга. Мен келери менен ушул кассалык аппарат койдук, QR код менен. Азыр бардыгы ушу кассалык аппарат менен өтүп жатат. Ушул мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, декабрь айында деди көчөгө чейин кезек күткөн көрөрмандар бар болчу. Ал убактагы түшкөн акча менен азыркы акчанын айырмасы кадимкидей сезилип жатат. Мына азыркы түшүп аткан акча кадимкидей көбүрөөк касса аркылуу өтүп жаткан. Мына бул жагынан дагы мен ойлойм, ушу жетекчилик мындай тийиштүү даярдык көргөн эмес деп. Анан коллективдеги мына эмгек жамааттагы жумушчу атмосфера. Коллектив 3-4кө бөлүнүп калган. Мындай бир жумушчу, бир коллегага салынган эмес болчу. Мына азыр Кудай буйрса бир кишидей болуп, ошо илимий багытта дагы, музейдик иштер боюнча дагы, эл аралык байланыштар боюнча дагы, экспозициялык иштер боюнча дагы, көргөзмөлөр, мына эл аралык деңгээлде биз Астанада дагы абдан чоң көргөзмө уюштуруп келдик. Президенттердин катышуусу менен мына бул багытта дагы абдан иштер жүрүп жатат. Ушу ремонттон чыккан буюмдар, музейлик буюмдар чирип кеткен тилекке каршы. Подвалда мына жер төлөөбүз бар, 1000 квадраттан ашын. Ошонун астында ремонттон чыккан жер төлөөдөгү жана буюмдардын чирип кетишине дагы түздөн туш жетекчилик, ошо мурунку жетекчилик күнөөлүү деп эсептейм. Комиссия дагы атайын түзүлдү. Биз Маданият министрлигинин өкүлдөрүн чакырып атайын топ түздүк. Мына ошол топ бардыгын бирден санап инвентаризация жасап чыкты. Дагы бир эң чоң маселе 2016-жылдан бери музейде инвентаризация жүргөн эмес. Абдан таң калыштуу. Музейдин чоң фонду бар. Бул биздин тарыхый маданий мурас. Мына буну биз көздүн карегиндей сакташыбыз керек. 130 миңге жакын экспонаттар бар. Ошонун бардыгы коробкаларда бир комнатада өйлүп жатат. Мен келип, азыр ошол атайын жумушчу топ түздүк. Маданият министрлигинен дагы, башка музейлерден дагы керектүү специалисттерди кошуп, азыр ошол баалуу металлдар боюнча инвентаризация жүрүп бүтүп калды. Анан башка ошол фонд боюнча дагы инвентаризация мындай жүргүзүлүп, бардыгы ордоруна коюлуш керек да. Бул абдан чоң жумуш. Тилекке каршы жада калса приказ дагы берилген эмес. Мындай жумушчу топ түзүү жөнүндө дагы эч бир мындай жетекчилик тараптан кам көрүлгөн эмес. Кыргыз Республикасынын курулуш жана инженердик инфраструктура департаментине тарых музейинде эмне себептен кабыл алуу болгон жок деген суроону коюп кайрылып көрдүк. Анда башкы инженер Жумабай Мандеев музейдин ошол кездеги жетекчиси Кеңешбек Алмакучуковго бир нече жолу кат жолдоп, кабыл алуу боюнча иш жүрбөй жаткандыгын эскерткендигин айтат. Мындай болду, музейдин имаратын биз толук кандуу оңдоп бүтүрүп, бирок мамлекеттик кабыл алуусуз музейдин адистери жетекчиси Алмакучуковдун уюштуруу алдында болобу же кандай болот, ошонун уюштуруу алдында музейди кабыл албай туруп ичине кирип кетишти баары тең. Ичине кирип иштетип атышты да. Ошо Алмакучуков деген директор болуп келди. Ошол киши баягы уюштуруп, ошо биздин бүтүргөн иштерибизди кабыл алууну уюштура албай, ошол кишинин баягы адистери жоктугуна байланыштуу көпкө кабыл алынбай турду. Биз баягы кабыл алгыла деп кайрылып жаттык. Ошол убакта эле ошол биздин подряддык уюм УСМУ 3 жоопкерчилиги чектелген коому ошол убакка чейин өздөрүнүн эсебинен кармап турушту, баягы бузулган, сынган бүлүнгөндөрдү оңдоп турушту өзүнүн эсебинен. Ошондо өзүңүзгө байлап мынакей азыркы күнгө эсептеп көрсөк 5 жыл өтүп кетти. Мынакей быйылкы жылга чейин ошолга чейинки кабыл албаган жетекчилер ошол убакта эмне иш кылганды азыр түшүнбөйбүз да. Анан мына быйылкы жылдын башында Кудайга шүгүр баягы орусча айтканда лёд тронуса дегендей муз эрикичине ордуна жылды. Себеби ал жерге жакшы билимдүү, өтө жогору адамгерчиликтүү адам келди. Мына биздин мурунку
жогорку деңгээлде иштеп жүргөн өкмөттүн орун басары болуп жүргөн Жылдыз Кемелова Бакашева келип, мына ошол кишинин уюштургучтугунун негизинде быйылкы жылдын башынан баштап бир канча жолу техникалык кеңешме өткөрүлүп, ошол киши баардык иштерди өз колуна алып, мынакей бүгүнкү күндө ошол музейдин ичиндеги жабдыктарды 90%-тен тегерегинде кабыл алып өткөрүп бүтүп калдык. Музейдеги 1 миллиард 700 миллион сомдук кабыл алууну жасап жаткан инженер айымга телефон аркылуу гана байланыша алдык. Было время с середины 2018 года, даже до 2020 года до конца, произвести госприемку. Но руководство музея этим почему-то не занималось. Когда я приступила к работе по приглашению директора Национального музея Бакашевой Жылдыз Кемеловны, я изучила эту ситуацию, изучила всю исполнительную документацию, посмотрела. И в связи с тем, что было очень много проверок и счетной палаты, и прокуратуры, и все, от этой исполнительной документации, которую заказчик сдал в музей, осталась просто 1/3, и то в таком плачевном состоянии. Ее нужно было восстанавливать. А восстанавливать как? У строителей, у субподрядчиков, у заказчика. Просмотрев проектную документацию, я поняла, что вот здесь нужен лидер, именно в руководстве музея нужен лидер профессиональный, с такими качествами, деловыми, энергичными, знающими структуру в правительственных органах, чтобы можно было решать вопросы. Вот таким человеком оказалась Жылдыз Кемелова. Только она могла сделать вот эту госприемку своим натиском, напором, умением. Жогоруда музейдин кызматкерлери иш менен эмес, топ-топ болуп бөлүнүп, интрига менен гана алек болуп жүргөндүгү белгиленди. Бирок жаңы жетекчи келип, азыркы абал толук кандуу жумуштун кызыкчылыгы үчүн гана болуп жаткандыгын музейдин профсоюз төрагасы белгиледи. Азыркы кезде мен 100% айтып кете алам, биздин тарых музейинин кызматкерлери сплоченно, баардыгы ынтымактуу, иш белгилерин жогорку деңгээлде алып барып келе жатат. Урматтуу көрүүчү, сиз жогоруда тарых музейиндеги болуп жаткан мыйзамсыз иш аракеттерди, андагы кайдыгерлик жөнүндө көрө алдыңыздар. Биз сиздерге жарым сааттын алкагында бул жактагы болуп жаткан иштердин баардыгын бирден тизмектеп ачып бергенге аракет кылдык. Тийиштүү органдар буга сөзсүз түрдө реакция кылып, өздөрүнүн мыйзамдуу милдеттерин аткарат деген үмүттөбүз. Тарыхы болбой, эл болбойт дейт. Бирок тарыхты сактаган жерде сөзсүз түрдө мыйзамдуу гана жана дагы жоопкерчиликтүү иш аракеттер болуусу керек.